агрессор келесоо тажиктер кол салып кыргыздар коргонгон могу согушта бүгүн госсекретарь Сүйүнбек Касыммамбетов айтып атпайбы? Биз а дегенде буларга теңелген жокпуз дейт. Күттүк, түттүк, акыры бүттүк дейт. Ой жарыктык киши, ой. Аксакал кишинин госсекретарына айтар сөзү ушулбу? Булар эмне тажиктер силерге теңелбей койгондой эмне биздеги Бекназаров же Мотуевпу? Силер теңелбей койгондой. Булар душман. Былтыртан бери кол салып атат. Талкалап өрттөп кыйратып атат Кыргызстанды. Достойный отпор берүү керек болчу. Былтыр эле. Былтыр канча акчанга видеолор турат mo интернетте. Тумуштарын талкалай чаап, колуптарын сындырып, аты өрттөп жок кылыш керек болчу тажиктерди. Анан да быйыл жакшы. Отпор бергенге жарап калсыңар. Вовремя реакция болуп атат. Бир-эки күндө тазалап койдуңар. Биздин кыргыз бийлиги. Бул жакшы. Кыргызстан территориясынан кууп чыгып тазалап койдуңар. Анан көп мусулмандар биздеги түшүнбөй атышат. Булар кандай? Тажиктер өздөрү мусулман болсо, анан мусулманга кол салып, канын төгүүгө, буюмдарын талкалап өрттөп, тоноп кетүүгө, мародерствого бул деген харам да, запретный да деп таң калып атышат. Булар кандай кылып атат? Ой, мен былтырдан бери какшап келатпаймынбы? Булар фарсылар, булар шиялар. Булар мусулманга да кирбейт керек болсо буларчы. Шиялар, шия агымдагылар. Булар арабтардай, же түрктөрдөй, же биз кыргыздардай, же чечендердей булар суннит эмес, булар шиялар. А бул шия деген тиги илгери эле пайгамбарыбыз пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам каза болгондон баштап эле ошол заматына каршы иштеп киришкен. Чыныгы таза исламды ичинен талкалап киришкен булар. И исламды азыр алыстан салганда ушулар шиялар болот. Анан ушулардан эле жакшылык күтөбүзбү биз? Фарсылардан. Душманга душмандай отпор бериш керек. Туптура азыр биздеги болгон дрондор, беспилотниктер иштеп атыптыр. Тиги Тажиктин сайты, Тажикстандын сайттары чыңгырып чычып атышат. Кыргыздар бизди талкалап салды деп, өздөрү кол салып догурмушуп кайра. Андыктан элге маалыматтарды туура жеткизип туралы ошол кимдин ким экенин убагында айтып көздөрүн ачып туралы.